Тайырбек Сарпашев эсин жоготкончо сабалды. Экс вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев катуу сабалды. Бул тууралуу Кактус медиа агенттиги күбөлөрдүн айтканына таянып жазып чыкты. Маалыматка караганда Тайырбек Сарпашев УКМК имараттын жанында турганда митингчилер сабап башташкан. Андан соң аны аянтка алып келип да сабашкан. Катуу сабалгандан кийин эсин жоготкон абалды аны уулу алып кеткен. Экс-премьер-министр Сапар Исаков абактан бошотулду. 5 октябрда күндүз жогорку кеңештин депутаттарын шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон партиялар эл Ала Тоо аянтына митингге чыгып шайлоону тааныбай тургандарын аны жокко чыгарып кайра таза шайлоо уюштурууну талап кылышты. Кечинде митингчилер менен күч кызматкерлери кагылышып, көздөн жаш агызуучу газ, суу, кулакты тундуруучу каражаттар колдонуп митингчилерди аянттан сүрүп чыгаруу аракети болду. Бирок буга карабастан митингчилер ак үйдү басып алып 7-кабатка чейин кирип барышты. Андан кийин митингчилердин бир бөлүгү УКМК имаратына барып, Алмазбек Атамбаевди бошотууну талап кылышып, аны чыгарышты. Элдин дагы бир бөлүгү түрмөдө жаткан экс-депутат Садыр Жапаровду чыгарышты. Ал учурда Ала Тоо аянтында. Дагы бирөөлөр мурдагы премьер-министр Сапар Исаков жаткан номер 27 колониясына барышкан. Таңкы саат 6:20 аны бошотулганы белгилүү болду. Эске салсак, 9-июнда Бишкек шаарынын 1-райондук соту Сапар Исаковдун кылмыш ишин кароону аяктады. Ал 18 жылга эркинен ажыратылды. Мындан тышкары ал мамлекетке 247 миллион 650 миң 281 сом төлөп бериши керек. Садыр Жапаров элди аянттан тарап кетүүгө чакырды. Номер 27 колонияда отурган саясатчы Садыр Жапаров бошотулуп, аянтка алынып келгенден кийин митингчилердин алдында сөз сүйлөдү. Ал элди аянттан тарап кетүүгө, бардык маселелерди мыйзамдуу, легитимдүү жол менен чечүүгө, мыйзамсыздыктан алыс болууга чакырды. Каракчылык, басып алуу жолу менен эч нерсе чечилбейт, сабырдуу болуңуздар, деди Жапаров. Митингдин катышуучулары тарабайбыз деп кыйкырып жатышат. Буга чейин митингчилер УКМКга кирип барып, атайын кызматтын тергөө абагында отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди бошотушкан. Анын көчөдө эл менен жүргөнү тартылган видео да социалдык желеге тараган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жапаров 2013-жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык көлдүн губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017-жылы кармалган. 2019-жылы жогорку сот аны 10 жылга эркинен ажыраткан. Саясатчы Равшан Жээнбеков абактан бошотулду. 6 октябрда эртең менен экс-депутат Равшан Жээнбеков Бишкектеги СИЗО 1ден бошотулганын анын уулу билдирди. Эскерте кетсек, митингчилер ак үйдү басып алгандан кийин Алмазбек Атамбаев менен экс-депутат Садыр Жапаров бошотулган. 5 октябрда Ала Тоо аянтында бир нече партиялардын митингдери болуп, ал башаламандыкка айланды. Андан кийин митинг ичи-тышы талкаланган ак үйдү басып алуу менен аяктады. Эсиңиздерге сала кетсек, Равшан Жээнбеков 12 декабрда ИИМге чакырылып, ага Койташ окуялары боюнча барымтага алуу жана массалык башаламандыкты уюштуруу беренелеринин негизинде шектүү катары камакка алынган. Дал ошол күнү жогорку кеңеште 7-8 августта Койташта болгон окуя боюнча мамлекеттик комиссиянын корутундусу угулуп, бир топ адамдын аты аталган. Алардын арасында Равшан Жээнбеков да бар болчу. Бишкектеги башаламандыктан кийин белгисиз адамдар ак үйдүн имаратын өрттөштү. Жогорку кеңештин имаратында 4, 5, 6 жана 7 кабаттарда бир нече кеңселер күйүп жатат. Митингчилердин айтымында кимдир бирөө бир кеңсени өрттөп жиберген, андан кийин өрт башка жайларга жайылып кеткен. Азырынча окуя болгон жерге бир өрт өчүрүү кызматы келди. 5 октябрда бир нече миң адам парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразычылык иретинде Бишкектеги Ала Тоо аянтына чогулган. Жоонтоо элди күч түзүмдөрү көздөн жаш агыза турган газ, желим ок, тундуруучу граната ыргытып таратууга аракет кылган. Милиция менен кагылышуулар митингчилердин ак үйдүн имаратынан кирип келиши менен жыйынтыкталды. Башка чап жулкулдатып Адахан Мадумаров уртокмокко алынган. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров ак үйдүн жанында сабалгандыгын Facebook баракчасына адвокат Бактыбек Жумашев билдирди. Жаңы эле ак үйдүн жанында Адахан Мадумаров сабалды. Аны каркыра жайлоосунун сатылышы боюнча айыпташты, деди Жумашев. Андан сырткары мурдагы вице-премьер жана мамлекеттик каттоо кызматынын экс-жетекчиси Тайырбек Сарпашев да сабалгандыгы айтылды. Редакция бул маалыматты тактап жатат. Өмүрбек Субаналиев өлкөнүн коопсуздук тармагын тейлеп жаткандыгын билдирди.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын атынан Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Өмүрбек Субаналиев акыркы кырдаалга байланыштуу өлкөнүн коопсуздук тармагын тейлеп жатканын билдирди. Ал Азаттыкка коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары кызматына кайтып келгенин, учурда коопсуздук коомдук тартип тармагына көзөмөлгө алуу боюнча аракеттер жүрүп жатканын айтты. Учурда президенттин кайда экени боюнча маалыматым жок, бирок коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары катары легитимдүү түрдө учурда аталган органды тейлеп жатам. Өлкөнүн коопсуздугу, коргоо тармагын координация кылып жатам. Мелис Турганбаев жаза аткаруу кызматынын төрагасы катары өз кызматына кайтып барып иштеп жатат. Ал эми Бишкек шаарынын коменданты милдетин Курсан Асановго жүктөп жатабыз, деди Субаналиев. 5 октябрда парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон партиялар баштаган тынчтык митингге массалык башаламандыкка айланып, 6 октябрда митингчилер парламент менен президент отурган имаратта УКМКнын имаратын басып алышты. Президент Сооронбай Жээнбековдун басма сөз катчысы өлкө башчысы Бишкек шаарында экенин айтууда. Алмамбет Шыкмаматов башкы прокурордун милдетин аткаруучу болду. Бир бол саясий партиясынан депутаттыкка талапкер Алмамбет Шыкмаматов башкы прокурордун милдетин аткаруучу болду. Бул тууралуу маалыматты саясатчы өзү журналисттерге билдирди. Анын айтымы боюнча Райымбек Матраимовду, Искендер Матраимовду, Тилек Матраимовду камакка алууга санкциялар киргизилген. Мындан тышкары Жогорку кеңешке депутаттарды шайлоо учурунда ири өлчөмдөгү бурмалоолорго катыштыгы барлардын бардыгы камакка алынат. Буга чейин Бүтүн Кыргызстан партиясынан талапкер Курсан Асанов Бишкек шаарынын коменданты жана ички иштер министринин башчысынын милдетин аткаруучу болгону жана Өмүрбек Субаналиев коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары кызматына кайтып келгени, учурда коопсуздук коомдук тартипти көзөмөлгө алуу боюнча аракеттерди көрүлүп жатканы белгилүү болду. Жанарбек Акаев тезинен координациялык кеңеш түзүш керек. Кыргызстандагы саясий кризистен чыгыш үчүн 4 октябрдагы шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын жарыялаган 13 партиянын мүчөлөрүнүн координациялык кеңеш түзүш керек. Бул тууралуу Ата Мекен партиясынын мүчөсү, Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев билдирди. Депутаттын айтымында абалды көзөмөлгө алуу үчүн элдик ишенимдеги өкмөт түзүлүшү зарыл. Конституциялык алкактан чыкпаш үчүн 6-чакырылыштагы парламент чукул жыйынга чогулуп төраганы алмаштырышы керек. Андан соң жаңы шайлоо белгиленет. Ошондой эле Акаев Бишкек шаарындагы абалды жөнгө салуу үчүн комендантты дайындоо зарылдыгын кошумчалады. Ал элди мыйзам алкагынан чыкпоого чакырып, банк түйүндөрүн сактап калууга үндөдү. Депутат аэропортторду да жабыш керек болорун белгиледи. Митингге чыккандардын бир тобу лидерлердин кырдаалды чечип иштешине жолтоо болбош керек экенин айтып жатышат. 5 октябрда парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон партиялардын тарапкерлеринин тынчтык акциясы массалык башаламандык менен коштолду. 6 октябрда митингчилер парламент менен президент отурган имаратты УКМКнын имаратын басып алышкан. Erkek şey yaptı. Merak etme. Erkek şey güzel. Başına kapak şuraya da. Gelin. Bravo. Tamam bizim. Şarkı gidelim bırak. Kızlar.